Салам достор, сиздер менен кыттыраган даамдуу түрк элинин оромо самсасын жасайбыз. Ал жөн гана соустан, даяр камырдан жана ичтен турат. Соус үчүн керектелүүчү азыктар сүрөттөгүдөй. Анда эмесе кеттик. Видеодо көрүп турганыңыздардай эле алгач жумурткаларды жакшылап аралаштырып, артынан сүттү куюп, андан кийин сууну, артынан суу майды коюп, жакшылап аралаштырып, четке коюп коебуз. Ал эми ичине 250 грамм быштак, 1 бол петрушканы аралаштырып, 1 чай кашык майдаланган калемпирди кошобуз. Эми даяр камырыбызды ачып, майланган листке жайгаштырып баштайбыз. Бул жерде 500 грамм, башкача айтканда 5 дана даяр жупка бар. Ушинтип биринчи жупканы койгондон кийин соусубуз менен суулап чыгабыз. Артынан экинчи жупканы 3кө бөлүп, же 4кө бөлүп, аны дагы соусубузга матырып жайгаштырабыз. Ушинтип эки жупканы суулап жайгаштырып бүткөндөн кийин фаршыбызды видеодо көрсөтүлгөндөй кылып себелеп алабыз. Аркасынан үчүнчү жупканы 3кө же 4кө бөлүп, соусубузга матырып кайра эле жайгаштырып баштайбыз. Үчүнчү жупканын үстүнөн дагы фаршыбызды себелейбиз. Ишибиз соңуна келип калды. 4-чү жупканы 4кө бөлүп, баягыдай эле соуска матырып, бырыш кылып жайгаштыргандан кийин 5-чи жупканы бүтүн бойдон жайгаштырабыз жана үстүнү соус менен жакшылап суулап алып, анан сейданаларды себип, өзүңүздөр каалагандай көлөмдө кесип, духовкага 180 градуска коебуз. Мына кызарды. Эми кыттыраган самса болду. Жей берсеңиздер болот. Тамагыңыздар даамдуу болсун. Видеом жакса лайк басып, каналыма жазылганды унутпаңыздар.